Bunu бардığыңыздар эле көрсөңүздөр керек, көргөзгөндөр деле не толку. Анан диагностиканы басканда улучшите точность геолокации деген чыгыптыр. Любой телефондун өзүнө болуп коет. Мисалы, о телефону дегенди басканда полный эмес чыгат. Маалымат. Сведения о ПО дегенди басыш керек. Анан номер сборки деген бар. Ушуну 7 жолу басыш керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бул бүттү. Андан кийин для разработчиковду басыш керек. Сарыны. Ушуну басканда мына жерде эң ылдыйында ограничение поиска сети Wi-Fi дегенди көбүндө өчүп турат. Жандырып коюш керек. Анан мына не отключать мобильный интернет дегенди өчүп турган болот. Буну да жаап коюш керек. Болду. Ушул экөөнү кылгандан кийин 2 күндөн кийин мындай неме берет. 2 балл берет. 20 күнгө. Здравствуйте. Здравствуйте. Только без пива. Проблема в другом. Вы доехали нами метр вперед, и теперь я весь в песке. У вас точка там, сзади. Да нет, он о том, что... Садись уже. Я понял. Да, теперь я весь в песке. Поэтому лучше я бы был бы с пивом. На маршал Чуйкова, да? Да, бля. На. Телефон. Да, это теперь твой телефон. Кош айтам сага, суранамын жолукпа мага. Айкарда сезимди жарам. Алсырап турам, канжары жок кансырап турам. Жообу жок сүйүүдөн улам. Эгизде жүргөн сага жүрөгүм, алдаганын эстеп жүрдөйүм. О бакыт айыктырар мени да, сенсиз деле өмүр сүрөмүн. Кош айтам сага, суранамын жолукпа мага. Ой, электронный можно дегенде чек макулдап койсоң. Келечеңде буну машинанын ичин турецкий хамам кылып ичти го. Эки жактан үйлөгөндө түтүн каптап кетти. Вы чё десем? Извините деп кой. Кичине турат да кайра түтө түшөт. Ассаламу алейкум замандаштар, мекендештер. Деги эле бул видеону мынау бетти көрүп аткан ар бир көрүүчү жалпыңарга ысык салам. Анан мындай кисат боюнча мисалы мына чыгарам да, кисат боюнча мына жазылат. Мага да постоянно жазасыңар да. Кисат боюнча мынага жазылат деп ушу картина чыгарсам, бир видеонун астына бирөөсү жазыптыр. Бул дагы биз 2,5 миңге жасаттык эле кисат. 2 күндөн кийин кисат өчүп калды, акчаны 2,5 миңди кайтарып бербеди деп. Анан сразу чалдым. Мен башында сүйлөшкөм да, бул нормальный эле десем, нормальный отвечаю деген. Чалып, ошо не болот го, кандай болуп калды десем, ким экен ошол номерин таап бериши деп. Биз биринчиден өмүрүмдө мен кисатты 2,5 миңге саткан эмесмин дейт. Бул максимум 1,5. Аны дагы жасап алып, андан кийин жасалгандан кийин кээбилер жасалбайт дейт. Жасалгандан кийин анан акчасын алам деп атпайбы. Номерин алып берди. Анан ошо комментарийге кайра номериңди жазчы туган, чечишели десем жазбай койду. Эми конкуренттер же жөн эле мени бир каралагысы келген бирөө болсо керек, билбейм эми. Ушун эмне кереги бар ам? Донор Кисарт. Өзүңөр жасасаңыздар бекер. Ошол эле госуслугга барып, госуслуганы подтвержден кылып, СНИЛС менен МФЦга барып, подтвердить 5 күн күтүп, өзүңөр жасаңар, бул бекер дегенде, бекер эле жасалат. Мына судебность боюнча дагы аз ызы чолуп атпайбы, кайса оны отмен кылат демешти деп атышат. Судебный справка боюнчачы, соттолбогондо туралы справка боюнча. Onu дагы МФЦ, МВД же посольствого барып жасасаңар, запрос кылсаңар, бул деле бекер. Бирок жүгүрүшүңөр керек, почтага турушуңар керек дегендей да. А эгер жасалбайт,
жок. Жүгүрүштүн кереги жок. Биз ушул WhatsApp'тан жөнөтүп коелу ушул. Күтүп жатсак, ишибизди кыла берсек дегендер үчүн буну деле акчага чыгарып бергендер бар мисалы да. Мен лично мен бирөөнү предлагать этпем. Мен мисалы жасап берген ушул посольстводо иштеген бирөөнүн контактын таап бере алам. Мисалы да. Бул да акчага жасайт. Сенин ордуңарга бирөө жүгүрүп атабы, демек ол сенин акча алайын деп жүгүрүп атат. Акысын алган жүгүрүп. Оптима мингендер. Эмнеге секин жүрүп атканда Bluetooth улаган болбойт? Таң калам да, азыр бирөө келип алып Bluetooth можно дейт. Бувай десе. Можно остановить машину деп атпайбы. AUX тогда шлайт. Какой AUX? Азыр ким AUX менен музыка окусун? AUX жактан табам бу жерден. Ошо камериде эмне? Камериде зарылым келип атат, МКТ келип атат, улап таштай бересиң. Мындан десең, сол көзүң жумсаң, неменен экранды карап туруп, Bluetooth жанат. Оң көзүң жумсаң, Bluetooth поиск кылып издеп табат. Эки көзүң бирдей жумсаң, подключан болуп калат да, мисалы. Сүйө албасам жүрөгүмдү жүрө албасам ордунасың артыбызга карасаң 19 канчадай күн өттү. Кимибиз сүйгөн, кимибиз күйгөн сезимге жөттү. Бир күнүм жетпей айтып бергенге биздин бир мүнөттү. Түшүнсөң өзүң мага айтырма койгон жүрөктү. Тагдырым башка, сени менен мен атташкан. Байкаба баштан, чын сүйгө деп тукташкан. 20 минуттага 790 келдим, 810 өчтү. Домодедово кресломен 151 менен. Не хочу я в Домодедово. О, 194. На Большой Димитровкадан берип атат, Димитровкадан. Большая Димитровка. Хейтерлер көйүп кетти. Бул рекламаны тартпа, бул нерсе тартпа. Тартпайм эле деп атам, бирок келип тартып берип койчу. Чыгарып берип койчу, кымбат десең деле чыгарып берип кое берем десең, чыгарып берип коет атам тартып. Акчасын алып коет атам, рекламанын акчасын. Анан мен сен ушуну алгыла, сонун вариант экен. Бул вариантта жок кылып соңду мындай вариант таппайсыңар деп мен силерге муну үгүттөгөн жокмун го. Мен жоңона көпүрөмүн, көргөзүп коюшум. А силер кымбатты көрөсүңөр, арзанын көрөсүңөр арасындачы. Анализ кыласыңар. Кымбаттар пусть чыгара берсин. Акчасын мага окшогондорго бере берсин. Менен өтпөсө башкасына барат, ага да ушул акчаны берет. Ушулар болгондо сонун болмок. Кетип калышты го. Онун да камера турат. Айланып тартып атат меничи. Ошону мындай машина аркасында бекиниш керек. Машина аркасында мындай бекинип туруп алабыз. Бери пешоход, понятное дело. Ток номерди бекитиш керек да. Мына ушулардын бирөөсү да. Отурушат заказ кылып алып, ичип. Камера кыскасы Москвада любой жагынан тартат. Алдыңан, артыңан капталынган. Ой, Большая Черкизевская. 19 минута. Чыкмак жерде мен сон чыкса. Чо. Это не вариант. Сейчас попаду на на штраф. Лучше кетип калайын. Клиент не вышел. Конечно, вахт кураттык. Где-то 3 минут машинаны подавать еттим. Бул жакта где-то 8 минут. Почти 11 минут вакыт жоготтум. Зато айла жок, эмне кылабыз башка. Зато 311 сом картасынан алып коебуз. Саат 5 болду, как раз эми азыр клубтардан чыгып, азыр бир чоң заказ кылып алсам. Долгая поездка. Камчатка деп, да? Кетти деп ала Камчатканы көздөй. О, аэропорт Домодедово 164 жанагы эле заказ берип атат. Аэропортко барбайм. Аэропортко кайсы убакта барыш керек, ошол жөнүндө айтып коюңуз деп сурап атпайбы? 182 дейт. О. Аэропортко тургандар эртең менен барбай эле коюш керек. Менин советим, менин кеңешим.
Эртемен ушу маалда саат 5-те барсаңар, айым 6-да жеттиңер. Как раз эртеменки прилеттор 6, 7, 8-де башталат. 9-га чейин болот. Машина толуп кетет. Очередьте 1 саат, 2 саат убакытын кетиресиңер. Ошондуктан эртеменен аэропортко барбаш керек. Кайсы убакта барыш керек? Кечинде барыш керек. Мисалы кечки 9-дарда, 8-дерде, 9-дарда Москвада пробка бүтүп, час пик бүтүп, баягы лажат неме бүтүп калат го, света. Ошо убакта бир барып келсеңер, мисалы 12-ге чейин кайтып келесиңер, тез эле кайтып келесиңер. Көпчүлүк барбайт да, таксиде дагы ал маалда уже эртемен чыкканда үйүнө кирип кеткен болот. Күндүзү болсо кайсы? Күндүзү центрде заказ KFC'де өчкөндө барып келсе болот. Барып, кичине салып, тоголду чоюп, машинаны мойка кылганча уктап дегендей чарчасаңар. Жүрөгүм туйлап турат. Экөөбүз түшкөн сүрө жанымды кыйнап кечирим издеп кел. Так, 20 минуттага 1156. Ой. Көзү жумдуң, ачтың. 2,5 саат убакыт өтүп кетип калат деген не деген? 2,5 саат уктап калдым. Эмне коелчу? Таксиде уйкуңар келди, укташ керек. Мен коем кече күндүзү кечке таксопаркта жумуш кылып, анан түнү таксиге чыктым. По-любому уйку келип турган акыбалда элем. Ардагым болосуңбу, кыял кечим периште, багыма коно. Капучино. Уйкуну ачар эми. Вавилон түндө турабыз. Бетсетти жууп, ичине болсо сергип чыгып алдым. О, 1,35. Конечно, возьму. Чё ты? Тонанан закон боюнча, кечеги сентябрда келе турган закон боюнча. Законун көп эле жылат деп атат, жылат болбогула. Бустер менен 1,36. 737, 8 минуттага. Жакшы заказбы? Бустер менен. Линиядан чыгып коюп, заказды жеткизип, кайра линияга коюп атам. Коэффициент менен жабыш үчүнчү. Силерге да ошону сунуштайм. Коэффициент күйүп атканда сепишке заказ ала калайын деп. Ашыкпай линиядан чыгып коюп, анан кайра заказ жеткизип койгондон кайра заказ тандап коэффициент менен алыш керек. Заказ менен линияда болуп келип атасыңар да, анан Яндекс көрүп атат. Азымда машина бошойн деп калды деп туруп, ошо заказ алып аткандарга уже ошо расчет алат дагы, коэффициентти көтөрбөй коет да. Ойноп 12'de чыгып таркайлы деп атсак, чай ичпейлиби дегенден чай ичип чайханага барып, неме жана жолдо келип атып, по пути келип аткандар 2-3'төн бөлүнүп чай ичип, ошол боюнча саат 3'тө анан кийин ишти баштагам.
Sağınam, sağınam, sağınam dağda. Жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесин көргө зар болуп жаным. Берекем жүрчү жанымда. Bir minuta. Проспект Вернадскийден. Жоқ. Метро Юго-Западныйдан. Жанынан эле Долгопрудныйга келдим. 41 минута. 37 километр. 1788ге. Кнопка домой менен. 2000 берди. Иш болуп атканда чыкпай калдым. Иш болуп атканда чыкканда чоң заказдар 2 чоң каппаганда болуп кетет элем. Шундай тугандар, ийгилик. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Видеого кичине лайктан басып, подписаться болгон мүмкүнчүлүгү барлар. Эми түшүнөм, бардыгы эле боло албайт, себеби көп авторизациясы жок көрүшөт. Лайктан басып, кичине подписациядан кылып, мындай поддержкадан берип койгула. Теп. Что каналдын активности жоголуп кеткенби дейм. Ийгилик, тугандар, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Бүгүн мага чалбагыла, тынчымды албагыла, убарага салбагыла, өзүңөрдү кармагыла. Болду эми баары жетет, бир аз эс алайын, кичине көтөрүлсүн менин дагы манайым.